Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен Задылбек Абдылдаев. Көп жылдан бeri ушул ветеринардык кызматта эмгектенип келатам. Бүгүн ушул фермерлер менен, малчылар менен сүйлөшө турган сөз малдардын оорулары болмокчу. Мен ушул бүгүн ушул котур оорусун, малдардын котур оорусун айтып бермекчимин сиздерге. Анткени мынакей жай өтүп баратат, күз келатат. Ар бир малчы, фермер тоодон түшкөндөн кийин малдарын сарайга камап баштайт. Ошол негизги ушул котур оорусу ушул күз мезгилинде, кыш мезгилинде, жай мезгилинде котур оорусу башталат. Анткени дегенде баягы жайытта жүргөндө жүндөрү кыркылып, салкын жерде жүрүп, анан сарайга камагандан баштап ушул котур оорусу котур менен оорушу мүмкүн да. Анткени бул котурду өзүңүздөр билесиздер, ветеринарлардын баарысы билет жакшы. Бул клещ аркылуу жугат да. Ушул клещ аркылуу жугуп, жана малдар сарайда тыгыз ысып кеткендиктен, тыгыз байлагандыктан, чыла болгондуктан ушул котур оорусу менен жабыркайт да. Мына өзүңүздөр билесиздер, биздин ветврачтар билет, котур чесотка деп коет орусча. Котур болсо бир 3 түр менен ооруйт, 3 возбудители бар. Алар болсо саркоптоз деп коебуз, жанагы зут чыкырат, кытышат териси. Кытышы терип, тырманып, жана ооруп аткан мал кашаагабы, баккабы, дубалгабы терисин, денесин сүйкөп, ошол жерде да жүндөрүн чүрүп, ошол котурдун белгилери башталат. Нымдалыш баштайт, кээ бирөө жалайт. Ошондон жанагы жүнү түшүп баштайт. Аябай катуу кытышкандыктан жанагындай тырмана баштайт да. Экинчиси болсо псароптоз деп коет. Бул теринин үстүндө жайгашып, ал деле жүн чүрүп, терисин жабыркатат. Ошол терисин жабыркаткан жерде сууланып туруп, анан жанагы жарат пайда болот. Анан жарат пайда болуп, ошол жерде жанагы чесотканын ылаңдары күчөп, койлорду жүдөтүп, арыктатып баштайт да. Анан үчүнчүсү хариоптоз деп коет. Хариоптоз деле ошондой эле оору, ошо жүнү чөт экен, мунун деле аксайт экен. Жонунан жүндөр чыга баштайт экен. Мына 3 оору менен ушинтип ооруйт экен да. Эми мен муну менен эмне айткым келет? Мынакей күз келатат, күз келатканда бизде ваннага кубкалоо методу башталат. Кубкага салып баштайт. Мына ошондо мен сиздерге айтарым, ушул убагында инструкциясы негизинде салып аткан ветеринардык айылдык врачтарга да айткым келет. Ушул салып аткан дарылардын сапатын карап туруп, анан кийин өзүнүн инструкцияда өлчөмү бар да, канча тоннага канча кошулуш керек же канча граммга канча литр сууга деп. Ошонусун так билип алып туруп, анан кубкалап башташыңыз керек. Анан элдер мындай деп айтат: "Менин койлорумду кубкала деле, кайра эле ооруп атат" деп ушундай көп айткандар болот да. Эң биринчиден малды сертификацияланган, биздин жана ветеринарный сертификация борбору деген бар, ошондон регистрациядан өткөн, фирменный жанагы сактоо эрежеси сакталган сапаттуу дарыларды алыш керек деп ойлойм да. Анан кийин мынакей сапаттуу дарыны алса, анан кийин жанагы инструкциясы негизинде ысык сууна карап, ысык жылуусуна карап туруп, жакшы күн тийип турган погодада, жылуу погодада салса, бул эффектилүү көп болот. Анан кийин туура эмес сакталса препарат, срок годности деп коет, жанагы колдоно турган мөөнөтү өтүп кеткен препарат болсо, ачык абада суунун жылуулук температурасын сактаса, ошондо гана сапаттуу кубкалоо жүргүздү, чесоткага каршы профилактикалык деп түшүнөбүз да. Мен көп эле айтып келатам, ушул эрежелердин баарысын сактаса, анан кийин жакшы натыйжа берет бул чесотка оорусуна. Анан кийин мындай деген бар да. Ушул кубкага салды эле, 1 ай болду эле, же 2 ай болду эле, анан менин койлорум кайра ооруп баштады дейт. Бул эмнеден башталат? Бул эң биринчиден ошол
купкалагандан кийин ошо мал жаткан сарайларын дезинфекция кылыш керек. Дезинфекция, аккуратизный препараттарыбыз бар. Ушул дезинфекция качественно жүргүзүш керек. Дозасын күчтөрөөк кылып туруп, анан кийин ошо дезинфекцияны өткөрүп, биринчи механик очистка кылып, сарайды жакшы тазалап туруп, анан сарайдын 1,5 метрдей бооруна, анан полуна ушул чачып чыгыш керек. Анан 3-4 саат вентиляция кылып, терезе эшигин ачып коюп, 3-4 сааттан кийин малды камай берсе болот. Мына ушундай болот. Анан дагы бир экинчиси, ушул малдарды купкалагандан кийин перегруппировка деп коебуз, жана малды алмаштырып, бирөөдөн бирөөнө кошкон, же болбосо жаңы базардан сатып келип туруп, билбей сатып келип кошуп коюп, ал котур болуп ооруп аткан болсо, кайрадан ооруп калышы мүмкүн. Ошондуктан жанагы улам бизде бекер айтылбайт да, сатылып келген мал карантинде туруш керек дейт. Карантинде турганда эмне кылат? Ошонун баарысы текшерилиш керек. Анан ошондон карантинден кийин гана, кийин өз жанагы куртка же атарга же эмеге кошубуз керек да. Короодо койлорду кошубуз керек. Ушул эрежелерди сактасак, анан ошол котурдан арылабыз. Эми мен негизгисин айтайын. Мынакей могул жерде бизде купкалоо боюнча мен колумда мына бүгүн диазинон деген препарат турат. Диазинон 60 деп турат. Бул диазинон 60 дарысы бул практикада колдонуп келатат. Элдер ушу жана ваннага салып купкалоодо ушуну колдонуп келатат. Ушу 1 жылдан бери, 1,5 жылдан бери ушу диазинон препаратын колдонуп атышат. Мына могул жерде диазинондун колдонуусу 100 граммы 100 литр сууга колдонулат. Ошол расчеттон салыш керек, жакшынакай кылып туруп, тоннасына канча тонна болсо ошого чейин эсептеп чыгарып алып туруп, анан кийин ушул препаратты колдонсо болот. Бул препараттын жакшысы мунун эмеси жок да, вредный жагы же болсо жана после осложнение болот, ооруп калат деген мына практикада көп эле колдонуп келатат, ушуга чейин колдонуп келатат. Анда эч бир фермерлерден же малчылардан укканыбыз жок. Мунун диазинондун активный веществосы бул фосфор органический соединение деп коебуз. Ошол составында да. Андан бүгүнкү могу диазинон кармап турган препарат бул Байдыйкан компаниясынын логотипине жазылган. Атайын ушул Байдыйкан компаниясы ушул ветеринардык препараттар менен иштеп атышат. Ушул мунун выпускной формасы мынакей 1 литрдиги бар экен, 500 граммдык бар экен. Ушуларды күзүндө жанагы чесоткага каршы купкалоо мезгилинде ар бир Кыргызстан районунун вет аптекаларынан сатып алсаңыздар болот экен. Анан кийин андан сырткары эгерде ушуну салып атканда биринчи мен эмнени айткым келет? Мен биринчи ар бир препаратты салып атканда булардын астына ала бир 5-6 койду салып, ар семизин аралаштырып салып туруп, анан 2 сутка наблюдение коебуз да, карапчы. Изменение болуп атабы, осложнение жокпу депчи. Андан кийин эч кандай изменение жок болсо, андан кийин сала башташ керек. Бул тартиби ушундай. Ар бир дарыны колдонуп аткандачы. Анан мындайда 400-500 койго чейин бир раствор жасалып сала берет. 1000 койго жеткенден кийин ал жерде ваннаны сливать этиш керек. Сливать этип туруп кайра башка жаңы раствор менен колдонушубуз керек да. Дагы эмне айтабыз? Эми бул диазинон жөнүндө айттык. Бул практикада малчылар колдонуп эле келатат. Биздин ветеринардык врачтар жакшы билет. Бул диазинондун жакшы эффективдүүлүктүрү жакшы таасир берет. Экинчибиз, эгерде кыш мезгили болуп калса, биз купкалоо же ваннага түшүрүү кичине ылайыксыз болот. Анткени суук мезгилде жүнү бар койду салганга жылуу жер керек.
ибермек болуп калат. Андай шарт болбогондуктан биз бул жерде ибермек, мынакей бул жерде ибермек супер деп, бул дагы ушу Байдыйкандын алып келип биздин ушу аптекаларда сатылып аткан препарат. Бул ибермек расчету мындай да, ибермектин 1 миллилитри 50 килограмм живой массага деп берилген, уйга 1 миллилитри 50 килограммга деп, ал эми койго 1 миллилитри 33 граммга деп теринин астына сайылып, эффектиси жакшы. Эми жалгыз эле бул котурду даралаган менен эле токтоп калбайт. Анткени бул препарат ички курттарга дагы, жанагы мен айтып аткан нематод, диктикавлез, сестадоз, жанагы манизиоз, дикрецолез деген ушул биздин паразиттардык жанагы ооруларыбызда дагы ички кишечный боор курту бар, өпкө курту бар, ичеги курту бар, ошолордун баарысын эффективдүү түрдө жок кыла алат да.